Тирүү организм деген сиздер чет өлкөлүк, башка батышпы же башка чыгышпы өлкөлөрдөгү мыйзамдан көчүрүп алгансыңар. Кандай ойлоп көрсөңөр, тирүү организмдер деп өсүм. Мурда жөнөкөй түшүнүктүү болду. Өсүмдүктөр. Өсүмдүктөрдө жанагы анаша, кара курайда анаша болот эле. Туура? Мактан берки как бирдеме героин чыгат. Анан мен суроо бергеним, ушу тирүү организм өсүмдүктөн тышкары эмне кирет? Кайсы бир чымчыктар киреби? Жаныбарлар киреби тирүү организмдерге? Бактериялар киреби? Ким кирет? Баары эле өсүмдүктө. Бөйрөктөн шыйрак чыгарыш эмне кажети бар дейм да? Урматтуу Исак Соонович, министрдин орун басары Абдиев. Да, ошондой чет өлкөлөрдө тирүү организмге кирген улуу заттары бар, наркотика заттары денесинде бар. Айтып берсеңер, дагы кандай өсүмдүктөн тышкары кандай тирүү организм бар? Тирүү организмде азыр мисал келтирсек, бул бака бар экен, бака. Ошол бакаларды бизге кургатылган түрдө, как наркотик зат катары бизге кирип кетпесин деп, алдын ала чара көрүп, мыйзамга киргизип атабыз. Анткени ошол биздин деген чек арадан өтүп баратканда ушундай эле кабыл болсо, биз анда деген ошол мыйзам чегинде иш алып барабыз боюнча. Түшүнбөдүм мен. Сиз түшүнбөдүңүз суроону. Өсүмдүктөрдөн тышкары. Өсүмдөрдөн тышкары Наркотиктин наркотиги бар. Эмне бар? Бака бар, бака чет өлкөдө. Азыр мен жооп берип койсом болобу? Урматтуу Исак Саматович, мынакей азыр урматтуу Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү айтып атпайбы? Жаныбар баканы мисал келтирип, чынында, мисалы үчүн 100 нелепых законов деген бар дүйнө жүзүндөчү, эң күлкүлүү 100 мыйзам деген. Арасында Америка Кошмо Штаттарынын бир штатында жаштарга бака менен өбүшүүгө болбойт деген мыйзам бар да. Жөнөкөй катардагы жаран буну окуза ойлойт, бул міне Американын конгрессмен парламенти акылынан айнып калган, бул кандай жаштар менен баканы өбүштүрбөй атат депчи. Чын-чынына келсе, ошол штатта жашаган тирүү организм жана бака наркотикалык уулуу заттарды чыгарат экен. Мектептин окуучулары, студенттер ошондой ыкмага барышат экен. То есть тирүү организм бул бир гана өсүмдүктөр эле эмес, башка кайсы бир тирүү организмдер дагы наркотикалык уулуу заттарды чыгара турган болсо, наш законодатель ограничивает, чтобы наша молодежь не была вовлечена в это. Болгон эле учет международной практики. Эми мындан ары жаштарыбыз ошол бака менен өбүшпөйт да, туурабы? Өбүшсө, милиция камап коет. Ушундай болуп атат да. Мен айтканым, негизи мен каршы эмесмин, мен колдойм бул мыйзамды. Бирок жазганда бир аз аяк бияк караш керек да. Бирөө бака менен өбүшсө, ал жерде болушу мүмкүн. Бирок жапайы өсүмдүк деген мааниси терең да, баары жетиштүү. Анын ичинде кара курай менен берки кызгалдактар түрлөрү менен. Башка нерсе бар. Ал эми силер айткан жаныбарлар, ал жаныбар деп аталат аны. Живой организм деп айтпайт баканы. Пресмыкающийся. Ошондуктан мейли өтө берсин, бул экинчи окууда мен каршы эмесмин. Бирок суранат элем силерге эч кандай аргументацияны так кылсаңар, кийин башка мыйзамдарды жок дегенде. Жолдош генерал, сиз эми аргумент, не генеральский аргумент да. Күрөшкөндө бир мисал келтирип коесуз да, кийин ошондой өсүмдүктөн тышкары тирүү организмди кармадык деген мен эсимде жок андай. Балким сизде бардыр, мен болбосун да андай, кереги жок андай. Рахмат.